Нур пресс маалымат борборунда жаңылыктар түрмөгө, аны мен Айназ Кадырова алып барам, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкери 20 жаштагы кызды унаада зордуктаган деп шектелүүдө. Окуя Орок айылына жакын жерде болгон. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, кыз менен досу унаада болгон учурда аларга укук коргоо органынын кызматкери барган. Жабырлануучунун айтымында, милиция кызматкери досун дүкөнгө жөнөтүп, андан соң коркутуп, психологиялык кысым көрсөтүп, зордуктаганын билдирген. Кылмышка шектүү 37 жашта. Жол эрежелери боюнча мыйзамды күчөтсө деле жол кырсыгы азайбай эле көбөйүп жаткандай. Күндө 2-3 жерде унаа кырсыгы катталып, адам өлүмү менен коштолуп жатканы өкүндүрөт. Кээ бири автоунаалардын кагышынан көз жумса, айрымдарын көчөнүн жээгинен болбосо жөө өтмөктөн сүзүп кетип атышат. 29 ноябрда тазалыктын кызматкерин унаа сүзүп каза болсо, 30 ноябрда Бишкектин Арча Бешик конушунда 19 жаштагы кызды жөө өтмөктөн өтүп бара жаткан жеринен өлтүрө сүзгөн. Кийинчерээк белгилүү айдоочу мас абалында болгон. Ошол эле күнү мисс Аалам сулуусу Сания Шакированын жол кырсыгынан каза болушуна шектелген жаран мас абалында унаа айдаганы үчүн кайрадан кармалып, Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Видеодо эркек киши өзүн агрессивдүү алып жүргөнү, милиция кызматкерлерин сөгүп, баарын жумуштан кетирем деп коркутуп жатканын көрүүгө болот. Шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиргендей, бул айдоочу 7-чи жолу мас абалында кармалып жатат. Иштеп жаткан мыйзам боюнча мас абалында машина айдагандар 1 жылга айдоочулук күбөлүктөн ажыратылат. Бирок Кондурбаев акыркы жолу ушул жылдын 14-июлунда дагы мас абалда кармалыптыр. Ошондо бул мыйзам кимдерге иштейт болду экен деген ой келет. Ооба, ар кандай себептер менен кырсык боло берет. Бирок жанагы ичип алып унаа башкаргандарга катуу жаза көрүүгө убакыт келгендей. Нарын облусунун Ат башы районуна караштуу Ат башы айылында орун алган бул окуя жайында бир нече жолу жүргүзүп жаткан иликтөөбүздөн үзүндү берип, угарман көрөрмандарыбызга болушунча маалымат берип турдук. Биз кабарлагандай эле үстүбүздөгү жылдын 11 ноябрында Ат башы райондук сотунун судьясы Гайратбек Абдисаматовдун төралыгында 1-инстанция өз өкмүн чыгарып, Асанкул уулу Калысбекти 12 жыл баш боштондугунан ажыратты. Албетте биз соттун чыгарган чечимин талаш таразасына сала албайбыз дегилечи. Ошондой болгон күндө деле судья Абдисаматов сот башталганда эле программалап алган чечимин эч өзгөртпөстөн чекит коюп, дагы бир кыргыздын жаранынын тагдыры талкаланды деп айтсак болчудай. Бул чуулгандуу кырсыктын келип чыгуусунун себептери тергөөдөгү кетирилген мүчүлүштүктөрдү жоюу аракеттерин көргөн жок. Айыптоо актысында эмне көрсөтүлсө, ошонун негизинде гана 12 жыл берип, ач кулактан тынч кулак позициясын карманып туруп алды. Айыпталуучунун, анын жактоочусунун келтирилген жүйөлөрүнүн баары судьянын кулагынын сыртынан кетип жаткандыгы көрүнүп билинип турду. Жабырлануучу деп табылган Аида Турганованын тергөөдөгү көрсөтмөсү менен соттогу көрсөтмөсүндө карама каршылыктар бар экендигин угуп туруп, үн катпай кутулуп кетти. Сот учурунда Калысбектин ушундай кылыктарынан баламдын психологиясы бузулду деп айыптаган Аида айымдын тескерисинче өзү уруп сабагандарына биздин колубузга тийген материалдар ташка тамга баскандай айтып турду. Муну кандай түшүнсөк болот? Бул иштин чоо жайын билүү максатында Асанкул уулу Калысбектин жактоочусу Такен Молдакуловду кепке тарттык. Бул кылмыш иши боюнча айтсам, 11 ноябрда Ат башы райондук сотунун Абдисаматов мырза төрагалыгынын астында өкүм чыкты 1-инстанцияда. 12 жыл Асанкул уулу Калысты баш боштондугунан ажыратты. Биз бул өкүм менен таптакыр эле макул эмеспиз. Бул өкүм негизсиз, мындай самотек деп айтсак да болот, самотекпен чыккан өкүм болуп калды.
Себеп дегенде бул сот эми, конечно, албетте биз соттун чечимин осуждать ете албайбыз, обсуждать ете албайбыз. Но тем не менее, как адвокат катары өз оюмду айта алам мен. Биз таптакыр макул эмеспиз. Биз сөзсүз апелляциялык даттануу беребиз, экинчи станцияга жазабыз. Вот, ал даяр өткөзөбүз, Кудай буйруса. Сот айыптоо актысынан рамкасынан чыга албады. Эч кандай иликтөө, тергөөдө кетирилген мүчүлүштөрдү жоя албады да. Жоюлган да жок, ага аракет деле болгон жок. Тергөөдө кетирилген кемчиликтер толтура. Мен как жактоочу катары тергөө учурунда катышкан жок элем. Бирок кийин ташка тамга баскандай көрүнүп турбайбы? Айыптоо актысында бир беткей с обвинительным уклоном деген. И что характерин, эң кызыгы, жабырлануучу тараптын гана күбөлөрүнө суралып көрсөтмө алган. Бул айыпкер тараптын күбөлөрү кайда? Айыптоо актысында айыпкер тараптан бирдей күбө суралбаган. Оор беренеге алып келип туруп такаганда себеби бар. 3 эл адамдын көрсөтмөсү менен ал Асанкулулу Калыстын баласы, кичинекей баласы, жаш жетелек. Жабырлануучу жубайы Турганова Аида и Айданын бир тога 3 адамдын көрсөтмөсү менен өтө оор кылмышка келтирилген 37-122 покушение на убийство дейт. Оор беренени коюп койгон. Мен жарыш сөз айттым. Бул жерде 37-122-нин жазык Кыргыз Республика жазык кодексинин 37-122-деги көрсөтүлгөн кылмыштын курамы жок бул жерде. Бул азыр баарыңыздарга белгилүү болгондой, бардык соцсеттерде жанагы Кумарбек деген 2 буттуу айбанын өмүр баяны каралып, ошол сөз болуп, ошонун кылмышы боюнча 3 сот камалып, адвокаты камалып, прокурор камалбадыбы? Ошол ызычуу менен гана ушу самачок болуп, биздин иште ошонун артынан кетип калды. Мындай ойлонуп көрсөң, ал Кумарбек ким да айбан, Калысбек ким? Өмүр бою мугалим болуп иштеген жигит, образцовый, непривлеченный, соттолмок турмак милицияга чакырылбаган азамат бул жигит. Мугалимдин семьясынан чыккан. Бул жөн эле как бы бытовой үйдөгү болгон майда-чүйдө иштен, арада иштен, чарада чыгып кеткен. Эми мунун келип чыгышы да иликтелинген жок. Негизи сотто күнгөй тескейин баары каралыш керек эле. Эмнеден чыккан, кайсы себептен чыккан? Даже сотто кээ бир жабырлануучу тараптагы күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрү менен соттогу берген көрсөтмөлөрүн карама каршылыгы да иликтенген жок. Эмнеге сиз сотто тергөөдө мындай көрсөтмө берип атасыз, азыр сотто мындай көрсөтмө берип атасыз? Кайсы көрсөтмөңүзгө ишенил деген суроо да коюлган жок. То есть жанагы соцсетте тарап аткан тукумун кургур жанагы Кумарбектин иши бул резонанстуу иш болуп калды. Соттордун баары эле ач кулактан тынч кулак, лишь бы мен өзүмдүн милдетимди аткарайын, эмне болсо ошо болсун деп, мындай адамдын тагдырын ойлогонго булар аракет жасабады. Мен ушу менен бир окуя айтып бергим келет да, илгери Батукаевди аябай катуу оору экен деп Кыргызстандан чыгарып жибербедикпи? Ошо Батукаевдин оору жалган болуп чыкканы, ызычуу болуп, даже чыны менен ооруп аткан адамдар түрмөдөн чыгара албай калганбыз. Менин эсимде могу 47-чи колониядан Панфилов районунун тургуну Кунахунов деген азамат 4-чү стадиягы рак менен сөөгүн ушу түрмөдөн алып чыктык. Бирөөсү батынып чыгара албай койду. Себеп Батукаев чыгып кетти, барып ушу Батукаевде болбойлу деп жоопкерчиликти ушу ооруп диагнозу тактыкталган адамдарды чыгарбай. Мына мен өзүмдүн практикамда ушу Кунахунов деген жигит рак желудка 4-й стадия менен чыгара албадык. Эң аягында сөөгүн алып чыктык түрмөдөн. Туура ошондой пример болуп атат да. Жанагы Кумарбектин жасаган кылмышынын баары сотторго пример болуп, баары өз жоопкерчилигинен коркуп, айыптоо актысынын рамкасынан бу Абдисаматов мырза да ошо айыптоо актысынын рамкасынан чыга албай 12 жыл берип, эми калганын дальше көрөсүңөр дегендей чечим кабыл алып койду. Биз макул эмеспиз. Бизде бир топ далилдер бар, аудио, видео материалдар бар. Ошолордун баарын экинчи станцияга көрсөтүп, Кудайым буйруса, экинчи станция адилеттүү чечим чыгарып берет деген ойдобуз. И сөз арасында айтып кеттим дейт, Нурпресс маалымат борборунун жааматына чоң рахмат айтам.
Бұл ішті башынан аяғына шейін чагылдырып тұрдыңыздар. Менімше қалыс чагылдырып тұрдыңыздар. Жамааттарыңызға чоң рахмат. Апелляцияны жиынтығын сіздерге білдіріп тұрам мен. Эжекесине ишенип эрсиз калгандар же баягы эле жер талаш. Бул жолку чыгарылышыбызда сөз кылчу жер талаш учурда Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу Ак Ордо 3 аталышындагы жаңы конуштагы 520 контурда жайгашкан жер талаш маселеси болмокчу. Президентибиз өзү башында туруп жер амнистиясын жарыялап, карапайым калкка кам көрүү багытында мурдагы өлкө башчылары батынып жоопкерчилик ала албай койгон саясий чечимге барып, салынып калган турак жайлар мыйзамдаштырылсын деп убакыт дагы берилген болчу. Ошого карабастан али дагы болсо жерлерде чырдуу маселелер көп экендигин Ак Ордо конушунда орун алган көйгөйлүү маселе көргөзүп турат. Сөз башынан болсо 2020 жылы жердин менчик ээлери болуп келген Токтонова Назгүл Айым, Токтонов Азиз, Дунканаев Кенжебек аттуу жаранга генералдык ишеним кат беришет. Ошол ишеним каттын негизинде Назгүл Айым менен Азизге тиешелүү жерлерди Кенжебек кертип сатып кирген. Колундагы генералдык ишеним катты көргөн жарандар бир тыйындап чогулткан акчаларын топтоп Кенжебектен жер тилкелерин сатып алышкан болот. Үңкүрдө болсо үйүм бар дегендей ар ким колунан келишинче үй салып баштайт. Арада мынтип 4-5 жыл өткөндөн кийин акча талашпы же башка дагы биз билбеген жагдайлар барбы айтор жер ээлери менен Кенжебектин ортосунда чыр чыгат. Аягы Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы Дунканаев Кенжебекке Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 209 беренеси менен кылмыш ишин козгоп, учурда Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда Дунканаев Кенжебек айыпкер катарында кылмыш иши каралууда. Ошол эле учурда аталган кылмыш иштин алкагында Кенжебек саткан жер тилкелеринин баары камакка алынган. Айлап жылдап үй көрбөй сыртта иштеп келип, маңдай терлери менен тапкан акчага сатып алынган үйлөр учурда мыйзамдаштырылбай орто жолдо турат. Бул жерде мыйзамдуу бир суроо жаралып жатат. Токтонова Назгүл Айым, Токтонов Азиз, Дунканаев Кенжебекке генералдык ишеним кат бергенден кийин тикелей жоопкерчилик Дунканаев Кенжебектин мойнунда эмеспи? Эмнеге өздөрүнүн маңдай тери менен тапкан акчаларына сатып алган жарандар экөөнүн ортосундагы акча талашуу чырынын курмандыктары болушу керек. Эгерде Кенжебекке акча бербей басып алган болсо, анда башка кеп. Ушундай чубактын кунундай чубалжыган иш менен редакциябызга ошол чырдуу жерлердин 20дан ашык тургундары кайрылышты. Арыз муңун айтып келгендерди угуп отуруп, журналисттик иликтөө жасап көрөлү деп бел байладык. Ушунча жерди бир тууган Токтоновдор эйлик кылып, Кенжебек аркылуу саттырып, аягында карапайым эл иттен жок же ит байлаган жиптен жок калуу коркунучунда күн кечиришүүдө. Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, 520 контурда бир нече гектар жер Токтонов Азиз аттуу жаранга таандык болуп, андан башка дагы Токтонова Назгүлгө, Азиздин карындашы, Турум Сатарбаевнага, Азиздин апасы катталган экен. Өлө коррупция, өлө коррупция. Өлі коррупция. Bir айыл өкімет Малкананын немесин жерин элеп алган, эски Малкананын ордун. Onu бузуп, сатып, бетон, кышын. Азыр мазар болуп жатат баягы жер. 11 гектар. Ошону мен айттым, 11 гектар жер. Муну көтүңө тыгасынбы? Abdülkerim ake boldu emdi siz barını ayttınız. Jelge ber, nerede jetim jesir var, toğolog jetimler var, kolunda joktor var. Ber, oşolardan savap bolsun sana. Bir 50.000-60 mingden akça versin, çöntөгүңө hem ölü koya. Desem hem yok, unabay. Mençik. Бирөө кечкенге суу таппай жүрсө, бирөө ичкенге суу таппай жүрөт демекчи, ушунча жер аянты Токтоновдордун кандай жол менен менчиги болуп калды деген суроолор дагы жаралбай койбойт экен. Кандай болгон күндө дагы эки дөө согушса, ортосунда чымын өлөт болбой жарандарыбыздын маселелери чечилип, тиешелүү жер тилкелери мыйзамдаштырылуу абзел деп ойлойбуз. Жогоруда аталган жер ээлеринин айта турган сөздөрү болсо, редакциябыздын төрүнөн орун берүүгө даярбыз. Ошол эле учурда дасыккан журналисттерибиз, тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте бул чырдуу маселеде акты ак, караны кара деп жыйынтык чыгарат го деген терең ишеним менен сөзүбүздү азырынча токтото туралы деп чечтик.
Саламаттык сактоо министри Эркин Чечебаев кызматынан алынып, анын милдетин аткаруу үчүн УКМКнын Жалал Абад облусундагы башкармалыгын жетектеп келген Каныбек Досмамбетов дайындалды. Атайын кызматтын кызматкери келип эле саламаттык жагын карап калганы кандай болуп калды деп эл аң-таң болуп турган чагы. Бирок мындай кадамдын дагы өзүнүн жөнү бар экен дегенибиз президенттин маалымат катчысы Дайыр Орунбековдун айтуусунда бүгүнкү күндө саламаттыкты сактоо тармагы да терең реформага, олуттуу өзгөрүүлөргө муктаж. Ушул себептен улам өзүн реформатор, мыкты менеджер катары көрсөтө алган Каныбек Досмамбетов министр болуп тандалган. Ал эми орун басарлары тармакты мыкты түшүнгөн, медицина системасында көп жылдан бери иштеген адистер боло тургандыгын белгилеген. Өз кезегинде Досмамбетов жетекчи катары саламаттыкты сактоо тармагында узак убакыттан бери түзүлүп калган коррупциялык схемаларды жоюп, тартип орнотууга негизги басым жасаарын билдирди. Эми жаңы министрдин айткандай болуп, медицина тармагындагы коррупция жоюлса, эң жакшы жыйынтык болуп, алкышка арзыйт эмеспи? Анткени эл арасында тараган азыркы заманда акчаң жок болсо ооруба деген сөз дагы дал ушул коррупциядан улам келип чыкса керек. Жаңылыктар ушуну менен аяктады. Саламатта туруңуздар. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик келбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.